Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллаху Таалага чексиз мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам салаваттар болсун. Иншалла бул жума бир өзгөчө жума болот, иншалла. Эмнеге дегенде Курбан айттын астындагы жума ушул туугандар. Эмки жума Курбан айт бүткөндөн кийин окулат да туугандар. Ушинтип жыл бүтүп атат туугандар. Хижри жыл боюнча бул акыркы ай, бул айдын аты Зилхижжа айы. Ажылык башталды өзгөчө. Бүгүн 22-си. Туурабы 22-си. 27 күн айт болсо, 26 күн Арафа. Ажекелер Арафатта турат. 25 күнү Яумут Тарвия дейт. Ажекелер Минада болушат. Минада 25 күнү ажекелер Минада болот. Хоп. Ошондо 25 аж амал башталат. Сиздерге бир маалымат катары айтып коеюн. 25 аж амал башталат. Ошондо бүгүн 22-си болсо, эртең 23, бүрс күн 24. Бул деген 6-чы анан базар күнү. 1-чи күнү ажылар ажылыгын баштайт. Эмне кылат десе, ажылар Меккеден Мина өрөөнүнө көчүп барат. Яумут Тарвия деп ошо даярдык көрүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында төөлөргө сууларды жүктөп, бүт ажы кылчуудун баары пайгамбар менен чогуу Минага ошо Зилхижжа айынын 8 күнү көчүп барган. Ошол жерде бир күн түнөп, эртеси 9 болгондо Яуму Арафа күнү. Эне айтка бир күн калды Арафа күнү. Булар Арафат өрөөнүнө көчүп барышкан. Кечке чейин Арафатта турат. Бул 26 күн болуп калат да. 2-чи күн. Кечке чейин Арафатта туруп, кечинде шам күн батып аткан убакытта булар Арафатты калтырып туруп, Муздалифа деген өрөөнгө көчүп кетишет. Муздалифада түн бою болот туугандар. Түн бою болот. Ал жерде ачык асман астында. Бай дагы, акчасы көбү дагы, акчасы жогу дагы, баарысы бирдей оп-окшош. Ачык асман астында, ак эхрамда, кийими жок, баары бирдей, аял эркек. Окшош ошондой болуп, ачык асман астында түнөйт. Бул ошо 9-дан 10-га өткөн түнү. 10 күнөн таңгамал эрте менен багымдатты окуп, күн тийгенден кийин Минага кайра кайтып келет. Минанын Мекке жак чыга беришинде Жамарат деген орун бар. Жамарат деген таш атуу. Бая шайтанга таш атат деген уккансыздар да. Ошондо 3 жерге шайтанга чоң, анан орто, анан кичик шайтанга таш атылат. Ал күнү бир эле чоң шайтанга атат. Ал дегени Мина жактан Меккеге көздөп келгенде кичине шайтан биринчи болот, анан орто, анан Мекке жактан Каба жактагысы биринчи чоң. Экөөнү калтырып келип, үчүнчүсүгө келип туруп, 7 жол таш атып, Раджманли шайтан бисмилла Аллаху акбар. Шайтан атылды, Аллахын аты менен бисмилла Аллаху акбар деп туруп, 7 ташты атасыз дагы. Анан Кабага түшүп, Кабаны таваф кыласыз. Ошол күнү сиздин баягы ажылык жасаган үчүн атап койгон бул курмандык эмес. Ошол кимеге таматту дейт. Ажы менен умраны бирге жасаса, таматту. Кыйран дейт. Экөөнү бир ниет менен жасаган болсо, ошолор кой соёт, анан коюңуз союлат. Анан чачты алдырасыз. Анан тиги кийимди чечип туруп, өзүңүздүн кийимди кайра кийип аласыз. Бул биринчи күн, экинчи күн келип туруп, дагы ошол 3 шайтанга үчөөнү тең атасыз. Биринчи шайтанга таш атып туруп, дуа кыласыз. Экинчи шайтанга таш атып дуа кыласыз. Үчүнчү шайтанга таш атасыз да кайра Минага көздөп кетип каласыз. Үчүнчү күндө ушундай кыласыз. Ошондо 21, 42, биринчи күн менен 49, кааласаңыз 4-чү күн дагы атасы 20, жалпысынан 70 таш атасыз туугандар. Бирок ошо күндөрдүн аралыгында Минада келип түнөйсүз, сүннөт. Кайра келип Минада чатырда түнөйсүз. Анан 4-чү күн ташты атып туруп, Меккеге, Кабага келип, гостиницаңызга жатакка келесиз. Ажылык бүтөт. Жан дүйнөңүз жыргап калган.
ошо барган 2 миллион, 3 миллион канча киши барган болсо, Алла насип этип, ошонун бардыгын карасаң шундай ыраазы да, я Алла, ушундай бактылуу да. Себеби Адам алейхиссалам дагы бактылуу болгон күнү, ошо күнөөсү, тообасы кечилип, Алла тообасын кылган күнү бактылуу болгон экен да. Ошо адамдардын баары бактылуу да туугандар. Иншалла сиз менен биз ниет кылып коелу ажыга барганга. Алла мүмкүнчүлүк берсе, көкүрөктө жан турган кезде бир мүмкүнчүлүк болуп калса, бир ажыга барып, бир ажылык кылып, лаббайк Аллахумма хаджа, ey Аллах, сен үчүн ажылык кылууну ниет кылдым деп, ажылык кылалы. Ажылыктын пайдасы туугандар, ушул Арафат күнү кечке чейин ажылар Арафатта туруп, бул айттан бир күн мурда. Арафаттан чыкпай туруп, энеден төрөлгөндөй күнөөдөн таза болот туугандар. Пайгамбар салам айтты. Энеден төрөлгөндөй күнөөдөн таза болот. Ким эгер ушуга шектенсе, ажыга барып алып, ал чоң күнөө болот туугандар. Неге пайгамбар айтты күнөөң кечилет деп. Андан сырткары исламдын 5 фарзы болгон бир фарзы ошол ажылык, ажылыкты аткарып келесиз туугандар. Аны менен чоң күнөөңүз кечилет. Ажы амалдарды жасайсыз туугандар. Ажылык, ал машаккат, ушу кыйналып, бир аз ушинтип отуруп, анан ажылып бүтүрөсүз. Эми сиз менен биз ажыга барбадык го. Бул Кыргызстанда турабыз го. Биз менен сизге кандай амалдар бар десе туугандар, ушул 10 күндү вал фажр ва лаялин ашр деп 10 кече дегени ушул Куранда келген, шу Зилхижа айынын 1-10 күндүгү туугандар. Бул күндөрдөгү амалдар өтө сооптуу амалдар туугандар. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ушу бир дагы күн жок улуураак ушу күндөн. Бул деген Зилхижа айынын 10 күндүгүдөн улуураак күн жок" деди. Ал күндө салих амалдар Аллах Таалага өтө сүйкүмдүү болот деди. Кылынган жакшы амалдар Аллах Таалага сүйкүмдүү болот десе, сахабалар: "Эй Аллахтын элчиси, Аллах жолунда жихад кылган кишилердин сообу да буга тең болбойт" деди. Жок, пайгамбар айтты, ага тең болбойт. Бирок ошо бир Аллахтын жолуна жихад кылган адам ошо жолго чыкканда анын жаны дагы, малы дагы кайтпастан ошол жакта жок болгон адам тең болушу мүмкүн, жөнөкөй киши тең боло албайт. Бул күндө кылынган амалдар өтө сооптуу, Аллага өтө сүйкүмдүү амалдар. Айрыкча Яумун Нахар, ошо курмандык кесиле турган, курмандык союла турган күн эң Аллах Тааланын астында улук күн туугандар. Бул күндөрдө, бул 10 күндүн ичинде дагы сиз менен биздин кыла турган бир амалыбыз туугандар орозо. Бүгүн, эртең кармасак болот. Кече, бүгүн кармасак. Бирок негизи 9 күн орозо кармай турган болсок, Арафа күнү бул күн 26-күнгө туш келет туугандар. 25-ден 26-га өткөн түнү ниет кыласыз. Бул Арафа күнү бир күндүк орозоңуз 2 жылдык күнөөңүзгө кафарат. Bir yıl ötken, bir yıl kelerki yıldın orozosuna, günösüne kafarat, bir günlük orozo. Şu Arafa günü, 9 günü. Bu degen 26-cı mayga tuş gelip kalat. 25'ten 26'га ötken tünü. Eğer mümkünçülük bolsa, hurmatlı tuğandar, oşul orozonu karmayla. Katası yok bir Allah. Bardık pendelerden katası var, günösü var. Bu degen günöünü atayın jasap, anan uşul amaldı kılıp günöm keçiletemez. Pendeçilik kılıp getirgen katalar barda tuğanlar. Biri namaz okubay koydu. Biri Allah'ını bir atkarbay kaldı. Dağı bir demke. Uşu pendeden ketken katalar uşul amalların bereketinden Allah'ta öçürüp teşete tuğanlar. Biri namazды kaza kılatırgan bolsa kazasını okuyubuz, toba kılabız atayın. Nege bu Allah'ın buyruğu. Andan başka da katalarımız var da oşolorgo 2 yıldık kataga kafarat oşo kataların keçiltine sebepçi bolatkan bir orozo. Bul kaysı orozo eken 5'inden 26'га ötken ayttan bir gün murdağı orozo uşul eken.
Егер ушуну жуптап кармасаңыз дагы жакшы. 25-26 кылып 2 күн кармасаңыз, бул орозо дагы жакшы болот тугандар. Бул өзүнчө маселе. Андан кийин тугандар, ушул курмандыкка даярданып, курмандык чалуу деген эреже бар. Бул колунда бар адамдар үчүн важип. Колунда бар адамдар үчүн важип. Мисалдан өзүнө ток, зекет бербесе дагы, бирок өзүнө ток, жашоосу жакшы, минген машинеси бар, дагы кошумча участок үйү бар, бир 20-30 кою бар, бир 3-4 үйү бар дегенде бир өзүнө ток кишилердин мойнуна важип. Эми жок, мүмкүнчүлүгүм болот, Кудай кааласа соям деген кишилер сооп таап кала берет, күнөөкөр болбойт сойсо, курмандык чалуу. Бул дегени 7 киши биригип туруп бир төө сойсо болот тугандар. Кече бир жигиттер менен сүйлөшсөк, өзгөчө курмандык чалалы деп төө издеп атабыз бир айдан бери дейт. Кече 270 миңге бир төө сүйлөштүк, эми насип кылып калса алсак, ошону дагы издеп атабыз, бир төө соёлу деп. 7 киши биригип туруп бир төө соёт, бирок төөнүн жашы 5 жашар болуш керек тугандар. Ушул жагы өзгөчө да. Мисалдан бир төөнүн бир 2 жашарын алып сойсоңуз болбойт. Төөнүн жашы 5 жаш болуш керек экен. 7 киши биригип. Эми бодо болсо, уй же бука болсо, буну да 7 киши биригип туруп сойсо болот, бирок мунун жашы 2 жашта болуш керек тугандар. 7, 6, 5, 4, 3, 2, бир өзүңүз дагы бир бодону сойсоңуз болот, бирок эң акыркы чегара 7 киши биригип туруп бир бодону курмандыкка чалсаңыз болот. А кой же эчки болчу болсо, бир адамга бирөө. Бул эң эле жашы 6 ай, эгер чоң болсо. Эмесен 1 жылдык тугандар. Кулагынын 3төн 2си, кулагы 10 сантиметр болсо, ошонун 3,5 сантиметр кетип калган болбош керек. Кулактын 3төн 2си, 3төн 1 кетип калбаш керек. Шунак окшоп калат экен да, кулагы кесилип калгандан кийин бая кулак болбой калат. Кулагы бүтүн, куйругу бүтүн. Баса албай калган, өлөйүн деген арык да болбойт тугандар. Көзү сокур болуп калган, көр болуп калган жандыктар, уйлар, төөлөр болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 2 кочкорду курмандыкка чалды дейт. Айша энебиз радиаллаху анха айтат, 2 кочкорду курмандыкка чалды. Өкөнүн тең мүйүзү бар эле дейт. Анан карасы көп, агы азыраак. Бу ак, кара ак, ала кочкорлор дейт да. Бирок карада карасы көбүрөөк, агы азыраак болгон. Бул койлордун эң баягы бир сыпаттуусучлар болот экен да, ала койлор. Жакшы болот экен да, көрүнүктүү. Карасы көбүрөөк, агы азыраак болгон мүйүздүү 2 жакшы кочкорду пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз колу менен сойду дейт. Ушул кой союп атканда, ошо койду жыгып туруп, бутуну байлап, тизеси менен койдун үстүнөн басып туруп, анан сойду дейт. Айша энебизге разы болсун Аллах Таала, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бычакты берип, "Мына бычакты курчутуп кел" деди. Караңыз, тугандар, ошо курмандык чалып атканда бул таалим. Курмандык чалып атканда үйдө жигиттер, келиндерди, мына бизден чоңдор жеңелерди, апаларды чакырып, "Келе, курмандык чалып атабыз. Келгиле. Бул ибадат Аллахтын жолунда." Деп туруп ошолорду чакырып, чогуу ошол жерде бая курмандыктын канын агызып, союп мууздаганда чогуу турган жакшы экен тугандар. Бисмиллахи Аллаху акбар деп туруп бычак тартып, союшту жакшы билген киши өзү сойсо жакшы дейт тугандар. Мисалы муздаганды жакшы билген киши болсо, өз колу менен курмандыкты сойсо жакшы дейт тугандар. Кээде жигит жөө жүрөт, кээде жигит төө менет. Бул дүйнө кээде бар, кээде жок болот тугандар. Жоктор ойлонбош керек, өмүр бою жок болуп өтүп кетет экенмин, ай дебеш керек, кайгырбаш керек. Бар болгондор өмүр бою бар болуп, бай болуп өтүп кетем деп ойлобош керек. Бул Аллахтын тагдыры. Илгери айтат экен аксакалдар. Бай мактанса бир жуттук дейт экен. Жут деп, бая кар оор түшүп, кыш оор келип туруп, малдын тойту түгөп, малдар кырылып калганды не жут деп коет экен да. Бай мактанса бир жуттук дейт экен да. Бир ушундай келгенде жүздөгөн кой кырылып калыш эчтеке эмес экен. Ошон үчүн бар болгондор шүгүр, жок болгондор сабыр кылалы. Дагы бүгүн ошо курмандык чалган мүмкүнчүлүк болбой атса, Алладан сурайлы, Аллах, мага да мүмкүнчүлүк бер. Мен дагы өз акчама
же өзümнің қороомда қойым болып, қороодон қойымды алып шығып тұрып, я Алла, сен үшін құрмандық жалғанға Алла маңа мүмкіншілік бер. Мен дағы алған қол емес, берген қол болып тұрып, бір Алла сен разылығын табайын. Әлбетте, берген қол, алған қолдан жақшы, туғандар. Бұл дегені, алғандар жаман деген сөз емес. Берешендік Құдай Таалаға жаққан сыпат екен да, туғандар. Берешендік бейішке жақын болады. Берешенден Алла разы болады. Берешен адам, бұл Аллаға жақын адам да, туғандар. Бұл өзгөчө сыпат екен да. Еми, кейде жігіт жөө жүрөт, кейде жігіт өмінет, кейде енді қолыңызда болбай қалып, бір оматыңыз келбей қалып, кичине мүмкіншілік болбай жатқан болса, бұға қайғырбаш керек, туғандар. Бұл тағдырдағы нәрсе, бірақ әрекетті тоқтатпаш керек. Дуаны тоқтатпаш керек. Алла, маға дағы бер, мен дағы соёйын дағы, мен дағы берейін. Шын жүректен деп Алла Тааладан сұрап, Құда қаласа жігіттер, кейбіріміз быйыл құрмандық чала албаса, кемкітіл чалабыз иншалла. Бирок илгерги өткен тақва аталарыбыз эми дегеле Кыргызстандагы элдердин көбү чарба кырмаган, чарба менен болгон. Албетте кой, уй, башка нерсе кармап, чарбачылык менен болгон болсо, ошо чарбадар аталарыбыз ошо Курбан айт келерден мурда, бир жыл мурдагы төлдөн бир жакшы козуну, эркек козуну алып бөлүп, кулагына ээн салбай, ошону өзгөчө карап, бир жыл курмандыгын бакчы экен да. Бул менин курмандыгым. Башкача айтканда, бул менин ахиретим, менин ибадатым деп, ошол кочкор өзгөчө мамиле кылып туруп ошону. Бирөөсү айтат, ошондой кочкорум жоголуп кетти дейт. Бир зымзияс жоголуп кетип, анан кайра кайтып келди дейт. Бул ниетке байланыштуу экен, Алла насип этти, кайра кайтып таптым дейт. Анан ошондой. Ушундай кишилерди биз көрүп да калдык. Жылдап, бая бир жыл төлдү, эрте бир жыл мурдагы төлдөн алып коюп, ошо кочкорун баккан аксакалдарды биз көрүп калдык, туугандар. Караңызчы. Бир жыл мурда үмүт. Эми өтүп кетсе, үлгүрүп союп калса, сооп табат. Эми сойбой калса, китепте жазыптыр. Мураскорлору атынан союп коет дептир. Балдар атамдын курмандыгы эле деп курмандык чалып коет дептир. Же болбосо бир киши бая бодого кошулуп, 7-чи же 6-чы киши ол акчасын төлөп, бодону алып туруп, өтүп кетти, курмандыкка жетпей өтүп кетсе, анын дагы мураскорлору ошол кошулуп туруп, бисмилла деп сойдуруп коет дейт китепте, туугандар. Ошого иншалла курмандык чалуу деген эреже бар. Ороза айт намазга келгенде бардыгыбыз оозду ачып туруп келебиз, туугандар. Оозубузду ачып. Неге 30 күн ороза кармадык элек, бүгүн үйдөн бир курмабы, суу, бирдемке менен оозду ачып бисмилла деп туруп, анан келет экенбиз. Курбан айтка келерде оозубуз жабык бойдон келет экен. Эчтеке жебей келет экенбиз. Не үчүн десе, бул айттын да, орозонун да, курбан айттын дагы, ороза айттын дагы максаты элдерге майрамдык тартуулаш. 30 күн оозу бек жүргөн киши оозун ачканда аябай сүйүнөт экен. Бардыгы сүйүнүп келди. Эми курбан айтта болсо, байлар койлорду союп, тигинтип мүнтүп келсе, кедейлер жөн эле келсе, намаз окулганда эки башка. Жок, намаздан чыккандан кийин байлар курбандык чалат, байлар кошунага, кедейлерге эт берет, байдын үйдө казан кайнайт, кедейдин үйдө да казан кайнайт, телегей тегиз болот, туугандар. Ошон үчүн байың да жебесин, кедейиң да жебесин. Барың оозуң бек келди дагы, намазды окуп барып туруп, андан оозуңду ачты. Андан кийин даам татып, андан кийин сен бирдемге жеп ичкин дейт, туугандар. Андан кийин дагы бир өзгөчө ибадат, туугандар. 26 күнү. Бул дегени ошо Арафа күнү болот. Багымдат намазды окуп бүткөндөн кийин Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп туруп такбири ташрик айтат экенбиз, туугандар. Такбири ташрик айтат экенбиз. Ушул 26 күнү, Арафа күнү 5, айт күнү 10, айттын эртеси 15, анын эртеси 20, анын эртеси асыр намазына бүтүп өткөн 23 намазга ар бир фарз жамаат менен окулганда мустахаб болуп калат айтышыбыз керек. Эгер жалгыз окусаңыз айтып коюңуз, ушу такбирлерди айтабыз дагы 23 намазга такбир ташрик менен ар бир намаздын артынан. Эгер имам унутуп калса, артындагы коомдор баштап ийет. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар,
Allahu akbar ve lillahil hamd деп takbir etkemiz. Bunu kim aytқан, bunun автору kim деген суроо туула турган болсо, бул калиманын, бул takbir taşriqтын автору birinci söz Cebrail aleyhisselam'ın sözü eкен. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselam'ga balаңды soy деген Allah'dan kelgen ökümdün orduna koşkordu alıp geldi de. Beyişten. Alıp gelip duruyor. Hey İbrahim, men sana koşkor alıp geldim. İsmail'di turguz, moğonu soy degen yok. Bul menden emez. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah uluk, Allah uluk. Dese İbrahim aleyhisselam düşündü. Ha, bul orduna bir bedel, orduna bir demke kelgen eken İsmail'in orduna da tutup. La ilahe illallah vallahu ekber. Allah'dan başka Allah yok, Allah uluk dedi. Dese İsmail aleyhisselam oturup Allahu ekber ve lillahil hamd. Huday Teala uluk. Allah'a mahtolur olsun dep. Bu birinci söz. Cebrail aleyhisselam sözü. İkinci söz İbrahim aleyhisselam sözü. Üçüncü söz kim? İsmail aleyhisselam sözü. Bu kıyamatqa çeyin aytılат tuğanlar. Biz de qaytабыз. Kim eğer uşularda etse, oşal üçöөнүн aytқан soğuğa şerif bolup kala berет tuğanlar. Ne üçün kurban ayt mayram boldu dese, Allah Teala İbrahim aleyhisselamga balаңды soygun degen öküm bergen. Birok soydurbay orduna koşkor jönötüp Allah Teala İsmail aleyhisselamды kurbançılıktan kutkarıp kaldı. Allah sakladı. Allah buyruktu özgörttü. Adam balası soyulbay kaldı. Жерди бетинде adam balası kımbat bolgon üçün kıyamatqa çeyin mayram bolup kalsın. Süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine şahrına geldi. Kelse Medinalıklar iki mayramda atkan eken. Biri erte жазда, biri күзүндө. Erте жазда күн менен түн тең болот. Күзүндө да күн менен түн тең болгондо, булар майрамдаганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Махадан яуман" бул эмне болгон эки күн дегенде, булар айтты: "Биз илгертен бери бул майрамдарды майрамдап келебиз" дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эми бул эки майрамдын ордуна Аллах Таала силерге жакшы эки майрам берди. Бул майрамдар илахи, Худай Тааладан келген буйрук болгон майрамдар. Бири ороза айт майрамы, бири курбан айт майрамы" деп майрам болду тугандар. Boldu, biz mayramdayız. Mayram degen emne dese, adamны günөөсү keçilip, adam Allah'a jakындап, adam sooп таап, adam adamga jakşılık kılıp, ümmet jakşılık kılıp, koşna jakşılık kılıp, koşna үйüne kirip, bir tuğan үйüne kirip, bir-biri менен karım katnaş bolup turup, adamlık kasiyetine kele turgan nersenin atını mayram деп koyut eken. İçip alıp kıl jiyip, atаңды taanыбай kalgan al mayram emес tuğanдар. İçip alıp ayağыңды taanыбай kalıp, sen kim öyle deyip kalgan mayram emес. Mayram degeni adamdı adam kılıp, adamdı asıl sıfatını alıp kele turgan nersenin atını mayram деп koyut tuğanдар. Bir jagынан Huday Taalaga jakındayt, bir jagынан günөөsү keçilet, bir jagынан bereşendик kılıp atat, bir jagынан tuğandarga kol uzatıp, tuğanın үйüne karım katnaş, birini biri kutuktap, telefon çalıp, birinin үйüne biri kirip, çıkkan nersenin atını mayram деп koyut tuğanдар. Bul din İslam'dagı ordu öte jogorу tuğanдар. Negizi kim ömrüm uzun bolsun dese, ata-enesine jakşılık kılsın. Kim rızkım kenen bolot dese, bir tuğandar menen karım katnaş kılsın deyt tuğandar. Karım katnaş üzülgön zamanda. Telefonun jakşı jagı, jaman jagı. Telefon bar üçün telefon çalıp koyuyorsun, süйлöşüp koyuyorsun. Bırak yüz görüşmeye kaldık da. Bu bizde yüzdü. Bırak baylanış var, bırak ün menen. Adamlar uşunda jalkoo boluptur. Cuma günün berekeli olsun. Bala çakaң менен тынчсыңбы bir tuğanım, aman bol, jakşılыгың köp bolsun dep, oşonu je голосовой жөнөтүп жазыш. Je болбосом тамга менен жазганга жибе, эми башкага эмес, bir tuğanдарыңа деп атам да. Дебей, bir dayar barataka жөнөтүп калган daярды мен bir tuğanıma жөнөтүп койдум да. Жума маарек деп койдум да. Бул кишиден келди, мен ага жөнөтүп койдум да. Ошого 1 минут вакыт келсем, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Bir tuğanım кандайсың? Жакшысың? Үй билен балдарың жакшыбы? Жумаң маарек болсун деп коюп жазып койгонго дагы биз ушунчалык баягындай болуп калдык да. Адамдар ушундай жалкоого окшош бирдемке бир өзүбүзгө сезилбеген абалда. Эгер ошону голосовой кылып жөнөтө турган болсок, bir tuğanын сенин сөзүңдү укса кандай рахаттанат. Кайра уккусу келет. Кандайсың? Денсаулык жакшыбы деп. Бул бир. Эми айттын максаты ошондой үзүлүп калган нерсени ордуна келтирип уулайт. Bir tuğanın үйүнө барасың. Анын даярдап койгон борсогу бар үйүндө, дасторкону бар, чайы бар, андан ооз тиесиң.
Кандайсыз? Үйүң өзгөрүп кетиптир го. Себеби 2 жыл болду келбегениңе. Малаларың совсем өзгөрүп кетти. Азыр ушундай эле болуп калды. Бир тууганын үйүнө барып, бир тууган таң калат да. Качан өзгөртүп ийдиң сен? Ой, совсем го дептир. Илгери андай болчу эмес экен. Илгери аталарыбыз айтат да. Бирибиздин үйдө биз кечке отуруп, кээде жатып да калабыз дейт да. Ал кесе алдагы отуруп, түндө кетип, жеде жатып да калат дейт. Ушунчалык карым катнаш жакшы болгон дейт да. Азыр барган сайын алыстап калган заманда айт сиз менен бизди ошону эстете турган бир майрамда туугандар. Алла берекелүү кылсын. Азыр 2 минутка сөзүм бүтүрөйүн, намазга турда жылабыз иншалла. Андан кийин айт намаз окуйбуз туугандар. Бул 27 күнү. Саатыны азыр Алишер белгилүү болду. Канчага деди? Белгилүү болгон жок. Азыр эми соц тармак бар го, жазат да, интернетте жазат, муфтияттан чыгат, сааты, мына саатта окулат дейт. 7:30 дедиби? 7:30да экен намаз. Калбай келиңиздер, бирок жай намаз көтөрө келиңиздер. Себеби ушунча элдин баарына жай намаз таппай калабыз. Ошон үчүн этиятыга үйдөн жеген майсаңыз пакетке салып коюп жай намазды көтөрө келиңиз иншалла. Айт намазга келе турган эрежелердин бирөөү тишти жакшылап зумный паста менен, мисвак менен жуасыз, жакшылап бир гусул аласыз, жылтылдатып жуунуп, таза жакшы үтүктөлгөн кийимдерден кийесиз, жакшы баягы башты оорутпайткан жакшыраак атырдан биттаны сээп коесуз. Анан кийин бисмилла деп туруп чыгасыз, жолдон Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, валиллахил хамд деп такбир айтып келесиз. Эгер көчөңүз экөө болсо, бул көчө менен келсеңиз, тиги көчө менен кайра кайтып кетесиз. Жолду алмаштырасыз. Жок, көчөңүз бир болсо, келгенде оң жак менен келсеңиз, келгенде дагы оң жак менен болсоңуз, өзү эле автоматтуу көчөңүз алмашып калат туугандар. Мен ар жак менен, бул жак менен келем, кеткенде ар жак менен кетем да. Ошондой не болот? Көчөлөрдү алмаштырабыз. Айт намазга келерде оозду ачпай келебиз. Айт намазды окуп барып курмандык чалабыз. Айтайын деген нерсемди эстедим. Урматтуу жамаат, 1-2 жолу бизде да болуп кетти. Баргыча курмандыкты салып койтур. Курбан айт намаз окулгандан кийин анан курмандык чалынат. Алла разы болсун. Араңыздарда ушу кочкорну, коюну багып, курбан айтты кол эсептеп күтүп отургандар бар. Алла ошолордун да курмандыгын кабыл кылсын. Сатып алам базардан эртең деп чөнтөк акчаны камдагандар, эмбанкта салып отургандар, буларга да мүмкүнчүлүк берди туугандар. Анан арада кой саткан бир соодагерлер болуп калса, курбан айтка карата бааны көтөрүп жибериш макруh туугандар. Бир айттын же бир майрамдын себебинен, элдин муктаж болуп аткандыгын себебинен бааны көтөрүп ийиш макруh туугандар. Айрыча Имам Азам рахматуллахи мазхабында бул өтө жаман көрүлгөн нерсе. Имам Азам рахматуллахиге бирөө бирдемкени келип айт, ал кийим саткан соодагер болгонда. Могу кийимди алып коюңуз. Бул кийим допустим азыркы баа метинде 2000 сом ушуну алыңыз десе, Имам Азам рахматуллахи деген жок. Бул кийимди биз 4000ден сатып атабыз. Мен сенен 3000 алайын, мен 4000ге сатамын деп, билбей калган адамдын билбестигиден, кыйналып калган адамдын кыйналып турган жерден пайдаланбайт. Адамдын аргасы болуп турган нерседен пайдаланбай, нерсенин баасын коюп туруп алчу эле дейт туугандар. Бул Имам Азамдын тарыхында келген туугандар. Ошон үчүн баягы билбей калган адамды базарчылар айтат экен, уктатып кеттим дейт экен да. Уктатпай эле коюңуздар. Ал макруh болот. Ушундай айтат экен да, баягы билбей калган адамды бааны көтөрүп ургандан кийин уктатып кеттим дейт экен да. Анан кээ бир айтат экен, өтө каты уктаткан дейт экен, узагыраак уктасын деп памперс кийгизип коюп уктаттым дейт экен да. Жок, андай кылбай, памперс кийгизбеңиздер, уктатпай эле коюңуздар. Өзүнүн баасына сатыңыз, береке ошол жерде. Ал акча больницага же бир жака кетпейт. Сиздин үй бүлөңүзгө иштейт да, береке деген ушул экен да. Сиздин үчүн өзүңүздүн ордуна түшө турган акча да туугандар. Орду жок келип калбайт. Ошон үчүн мал саткандар, кой саткандар эми курбан айт болуп атат, көтөрүш керек деп атайын ниет кылып көтөрүп, андай кылбаңыздар туугандар. Себеби шаарда жашагандар балкондо кой бага албайт да туугандар. Алар базардан алат. Ошолордун дагы айлык акысы, үй бүлөсү бар. Ошолордун дагы бир убал сообу бар дегендей. Алла разы болсун. Келеткан айтыбыз маарек болсун. Туткан орозолорубузду Алла кабыл кылсын туугандар. Берген садакаларыбызды, ихсандарыбызды Кудайым кабыл кылсын, Алла разы болсун. Эмесе айт намазга келебиз иншалла туугандар. Алла разы болсун барыбыздан.